Журналисттин негизги куралы факты болуш керек. Эми заманбап журналистикада көңүл бурууну талап кылган жагдайларга этибар кылалы. Алар кастык тили, чыр-чатакка сезимтал журналистика, гендердик сезимтал журналистика. Эми мунун ар бирине өз-өзүнчө токтолобуз. Кастык тили бул эмоционалдуу боёкко боелгон түшүнүк. Эгер макалаңызда кай бир адамга, топко, улутка, жыныска карата жек көрүү, мазактоо, башкаларга жаман көрсөтүү сыяктуу сөздөр бар болсо, демек сиз кастык тилин колдонуп жатасыз. Бул сиздин начар журналист экениңиздин белгиси. Анткени сиз макалаңызды бир тараптуу көз карашта, бирөөнү же бир топту жек көрүү менен жазып жатасыз. Демек, сиз калыс эмессиз. А журналистикада калыстык өтө маанилүү. Эми чыр-чатакка сезимтал журналистика жөнүндө кеп кылалы. Журналистиканы сай деп билиңиз. Сиз жазган макала, интервью, кабар же баян ошол сайдын суусу. Сайдын эки жээги бар. Сиз ортодо агыңыз. Тигил же бул жекке секиргенге акыңыз жок. Эгер жээктин бирин тандасаңыз, анда сиз журналистикага көө жаап, элдин кабарчыларга болгон ишенимин кетиресиз. Мунун арты менен башка кесиптештериңиздин аброюна да шек келтиресиз. Сиз калыстыктан тайып, бир тараптын гана кызыкчылыгын көздөп жазган макалаңыз коом арасында бөлүнүп жарылууга, талаш тартышка ал тургай чоң баш аламандыктарга себеп болуп каларын унутпаңыз. Айрыкча этностук, диний, аймактык маанидеги талаш маселелерди жазганда буга көңүл буруңуз. Эми гендердик сезимтал журналистикага кайрылабыз. Журналисттер коом арасында ар кыл стереотиптер калыптанышына себепкер болушат. Айрыкча аялдарга байланыштуу темаларда бул даана байкалып калат. Мисалы, Кыргызстанда жылына миңдеген жол кырсыгы катталат. Бирок эмнегедир журналисттер авария тууралуу кабар жазганда, эгер рульда аял киши болсо, ошого басым жасашат. Рульду аял киши башкарып баратканын белгилешет. Бул жерде гендердик сезимтал журналистиканын эрежеси бузулат. Коомго рульда аял киши болсо аварияга кабылышы мүмкүн деген стереотиптик көз карашты сиңирип жатасыз. Чындыгында жол кырсыгынын көбүндө рулда эркектер болот, бирок эч бир кабарчы рулду эркек киши башкарып бараткан деп жазбайт. Муну журналистикадагы эки жүздүүлүк катары сыпаттасак болот. Же болбосо, Орусияда иштеп жүргөн мигрант кыз-келиндердин кай бири баласын таштап кеткен окуя тууралуу кабар жазганда, эмнегедир журналисттер ошол аялды күнөөлөгөндө ыкманы колдонушат. А эркектин ролу кайда? Таштап кетилген баланын атасынын жоопкерчилиги да бар эмеспи? Ансыз да консервативдик көз караш басымдуулук кылган коомдо аялдардын укугу көп бузулат. Андыктан журналисттер макала баян аркылуу аялдарга карата стереотиптик көз карашты дагы да күчөткөнгө жол бербеш керек. Журналист үчүн адамдын жынысы, дини, улуту же башка өзгөчөлүктөрү маанилүү болбошу керек. Каарманыңызга эң ириде адам деп караңыз. Эми дагы бир маанилүү маселеге көңүл буруңуз. Бул этияттык. Кандай гана маанилүү окуя болбосун, сиздин өмүрүңүз, ден соолугуңуз биринчи орунда болууга тийиш. Сенсация кууп, же болбосо мыкты кадр издеп, өзгөчө каарман табам деп, же элдин көңүлүн бурган стендап жасайм деп, кооптуу аймактарга кирип кетпеңиз. Чыр-чатак же кырсык болгон жерден репортаж даярдайм десеңиз, алгач өз коопсуздугуңузду ойлонуңуз.